Көркөм сүрөт окуу жайында оңгу жолго арналган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик аталышындагы көргөзмөнүн ачылышы болуп өттү. Иш чарага бир катар мамлекеттик кызматкерлер катышты. Кыргыз мамлекеттик Семен Афанасович Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу максатында жана ушу көркөм сүрөт окуу жайынын иш мерчемине ылайык студенттердин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик темасындагы көргөзмөсү ачылууда. Бул көргөзмөнүн негизги максаты жаштарды патриоттуулукка, улуттук баалуулуктарды сактоого тарбиялоо болуп саналат. Көргөзмө аталган окуу жайдын студенттери тарабынан уюштурулуп, андагы эмгектеринде элибиздин тарыхы, улуттук баалуулуктары чагылдырылган. Получается, это триптих моих тарелок, выполненных в кыргызских орнаментах. Здесь мы использовали национальные кыргызские орнаменты. Я еще добавила свой стиль. Мне хотелось передать что-то мягкое и природное такое вот, и также мистическое и таинственное. Иш чарага мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев катышып, көргөзмөгө коюлган эмгектерди жогору баалады. Бұл жерде байқасақ бізден байырқы доорго таандык балбалдардан башталган, кыргыздын манас дүйнөсүнө тиешелүү болгон, анан биздин өзүбүздүн өнүгүү жолубуздагы советтик доор, андан кийин эгемендик доор, эгемендикти алгандан кийин өзүбүздүн туубузга ээ болгон сыяктуу ушундай жаштардын көзү менен болгон чыгармачылыктын түрлүү эмгектерине күбө болдук. Абдан таасирдүү болуп атат мен үчүн. Кадимки мындай калың элге тартуулай турган бир музейдик экспонаттарга тетеле болуп турду. Кыргыз эл сүрөтчүсү Ишенбек Чаланов оңгу жолдун алкагында жаштардын улуттук баалуулуктарына болгон сый мамилесин калыптандырып жатабыз дейт. Оңгу жол боюнча эгерде айтып келсек, ар бир элге мүнөздүү өзүнүн өнөрү болот, ар бир элдин. Ал эмес баягы ошол элдин өңү, жүзү, ал эмес жыты болот да. Ошол өңдү, жүздү кыргыз элинин улуттук эмесин чагылдырган өнөрдүн бири ушул жанагы жүндөн жасалган буюмдар, булгардан жасалган буюмдар, зер буюмдар, жыгаччылык ушу сыяктуу нерселерден келип, ушу биз өнөрлөрдү көрсөтө алабыз да. Анан мен азыр тааныштырып атканым ошо булгардын көркөм иштетүү. Булгардын көркөм иштети. Бул булгардын көркөм иштети биздин ата бабалардан бери калган мурас. Ошол мурасты биз азыр ушул заманбап жашоодо улантып атабыз да. Улантып, анан менин астыга койгон максатым ушул жаштарга ошол өнөрдү үйрөтүү, анан кийин кийинки муундарга өткөзүп берүү.